Саламатсыздарбы, эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ Кайгыл программасы. Студияда мен Жадыра Түлекиева. Кечээ түнү Көкжар жаңы конушунда ок атуу фактысы катталды. Түнкү саат 1 чамасында конушта атышуу болуп жатат деген маалымат 102 кызматына түшкөн. Окуя болгон жерге барган тартип сакчылары куралчан кишини 100гө чукул адам курчап алган окуяга күбө болуп, териштирүү иштерин башташат. Сурамжылоого ылайык, куралчан киши жергиликтүү тилкелик нускоочу. Ал эми чогулган эл жорго такси кызматынын өкүлдөрү экендиги аныкталган. Ошондой эле иш-чара түшүнбөстүктөрдөн улам эскертүү ок атылгандыгы маалым болот. Окуя болгон жерде ТВ Кайгыл программасынын өкүлдөрү да иштин жыйынтыгына күбө боло алышты. Kule çapkı odasılar da. Болжол менен түнкү саат 1 чамасында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тилкелик нускоочулары коомдук тартипти көзөмөлгө алуу үчүн ар бири өз аймагы боюнча чыгышат. Бул мындай болду, биз бүгүн 05-12-2016 жылы саат 12-ден кийин түнкү рейдте бизди атайын бөлүп, бизге дислокацияда бөлүп коет да. Анан ошол группада мен, анан Абдыкадыров деген да бир кызматкер, анан Жанузаков үчөөбүз болуп, анан чыкканбыз. Эки тартип сакчы жарандык кийинип алып Көкжар конушунда иш алып барып жатып, анын айтымдарында шектүү унаага туш болушат. Шоқым 49-та ошон Урмат деген бизде мурда соттолгон адам бар болчу, ошону чегип жүрөт деген бир маалыматтар түшүп калчу да. Мен угуп калчумун. Анан ошонун негизинде эле өтүп баратсак, эшиктин алдында такси туруптур. Терезесин тыкылдатып, ачканда мен тааныдым да, тиги Урмат мурда соттолгон баланы сразу тааныдым. Алда сизди тааныйбы? Алда мен тааныйт. Мен буга чейин аны менен мурда соттолгон, менде келип учетто экен билчүмүн. Анын агасы дагы мурда соттолгон да. Алда менде учетто. Анан мен аны сразу тааныдым, Урмат келип түш, сени текшерип коеюн дедим. Анан сразу удостоверение көрсөттүк. Өзүбүздүн кызматтык милдетибизди аткарып эле сразу. Анан Нур жанында бала тиги водитель жагынан эметти, текшерди тиги водительди. Мен болсо берки пассажир жагынан Урматты түшүрүп эле чөнтөгүндө эмне бар деп эле эметсем, мыйзамга каршы мен ойлодум да, чөнтөктөн чыгарбай кой да, болчу. Ойлодум да, чөнтөгүндө дагы бирдеке болсо деп алысыраак туруп. Бычак болуп калбасын дедим. Түн болсо өзү саат 1:30 болчу. Анан эметкенде эле тиги колун чыгарбай койду чөнтөктөн. Бери алып чыксаң десем, алып чыкпай койду. Өзү дагы мындай бизге шектентип бирдеме тудуртту да. Анан мен артынан тигин жетелеп келип, машинанын үстүнө чыгарчы дедим чөнтөктөрүнөн. Машинанын үстүнө телефонун чыгарды, платочкасын чыгарды, тамекисин чыгарды. Анан башка эчтеке чыгарган жок. Анан чөнтөгүмдү чыгарды дагы. Анан мен мамам чакырып чыгам деп. Мамасы жакка басып кетти. Анан тиги Нур болсо, тиги водительди текшерип аткан. Анан ал болсо бизди сабап атат деп туруп эле сразу жана тревожный таксистердики, жорго таксиники тревожный басса эле балдар келе калышат экен. Такси кызматкери жардамга чакыруу кнопкасын басып, өзүнүн кесиптештерин аталган жерге чакырууга үлгүрөт. Айтмакчы, унаада отурган айдоочунун айтымында окуя башкача башталган. Бияка дос балага келгем мен. Дары алып келгем да. Дары алып келип, дос балам оорупту, кирип менчи. Келип дарысын берип отуруп, аз жаңы эле кетейин, аяшкан алып кетейин деп атсам, бул сотрудниктер келип кружкасын ачып туруп, жабып эле сразу келе шумон кылып атпай чөнтөктө. Экөө болчу, бияк участковый мен. Экөө тең гражданский болчу. Келип эле ак курткачан беле ак курткачан. Кепкачан болчу, кара куртка участковый экен бияктан. Участковый. Эмнеге ошо текшерип атты? Текшерип аттыр эле. Братан, кой бериңиз дедим да. Кой бериңиз, ордериңиз барбы? Обыска мен көрсөтөм өзүм десем. Челеске уруп, ичке уруп эле капотка тыкап салды. Камераны тревоганы базайын десем, колуман саатымды кошо жумуп кетти да саатына. Саат деле көрсөтүп берем.
Анан өзүнөн өзү эле эметип эле тиги кыйкырып кирди. Жанында тиги Нур унчук басады эле, сабатат деп туруп эле тиги кыйкырып кирди. Ошо чогуу жүргөн Абдыкадыров теспи алып кол көтөрдү эле тиги балдар. Жок, ал кол көтөргөн жок. Ал өзүнүн баягы кызматтык милдетин аткарып атканда эле милициялар сабатат деп туруп эле өзүлөрү мындай бир башкача алып жүрүштү да, мындай чегип алган сыяктуу болуп. Анан биз баягы билинет да бизге сразу эметкенде эле. Анан мен тиге жардамга бардым. Барсам эле тиги уже эметип атып, "Же кой, антпе, сен эмне болуп атасың?" дедим. "Нормально адамча сүйлөшпөйлү, эмне болуп атасың? Биз текшерип коебуз, кетебиз азыр. Эч кандай эмес жок. Баары туурабы, документиң туурабы? Кетесиң" дегиче болуп эле 10 бала келди бат эле. 10 бала келип эле дубинка менен жанагындай бита деп коет, жыгачтан жасалган чоң-чоң. Ошолор менен келди да. Анан сабабыз дегенде эле "Койгула жигиттер, биз милиция кызматкерибиз" деп. Ну, удостоверениябызды көрсөттүк. Көрсөткөндө эле тигилер болдук отуруп сүйлөшөлү дегиче болуп эле арттан 50 бала бат эле жыйналып калды. Ага 5 мүнөт жетпей эле 50 бала келди да, сөздү укпай калды вообще экөөбүздү. Мени ар жумалап кетти, тиги Нурду болсо өзүнчө тиги ар жака менден алысыраак кылып, аны алып кетип калышты өзүнчө. Анан тиги Нур качып, аны дубинка менен эметебиз дегенде анан тиги аргасынан табелдик ок атуучу куралын алып чыкты дагы, асманга бир жолу атты, артка качты. Анан мен койгула жигиттер, мен баягы участковыймун да. Койгула жигиттер деп тиги урматка да айттым. Кой, антпегил. Сен таанисың, балдарың барын алгыла, кой, антпегил. Деп мен токтотконго аракет кылдым жакшы эле. Баягы видеодо бүт баары түштү, анан баары көрсөтүлөт. Ошол анан балдар көбөйөт иши кылып. Дагы 50 бала келди, иши кылып бир 200дөй бала болду да ошол жерден. Бат эле таксинин баары бүт эле келди окшойт. Ар жактан мындай жарык жактан мен чуркап барып карасам бүт эле жорго таксинин балдары да. Канча жолу ошо жана эскертүү атылды, эмне себептен ошо? Эми ал ызы учта мен деле байкабам, 1-2 жолу атылды. Анан мени өзүнчө сүйрөп кетишти. Айтсак, бала жардамга чакыруу кнопкасын басканда окуя болгон жерге болжол менен 10 мүнөттүн ичинде ар кайсы маалыматтар боюнча 100гө чукулбу же 200дөй адам чогулган. Чындап эле биздин чыгармачылык топ маалымат түшөрү менен окуя болгон жерге баратканда Көк Жар конушунун Шоокум көчөсү жорго такси кызматынын унааларына толуп, унаа өткүс болуп калган. Ордунда окуяга катышып күбө болуп жүргөндөрдүн көбү баарын чөнтөк телефондорунун камерасына да тартып үлгүрүшкөн. Сөгүнгөндөн да бизнес кылып атабыз. Бара бергиле, атменен бул жигиттер бара бергиле. Акбай өргөндө болбойт да наху бул жерде. Кет калсынча. Кет чыкмаңар, тийбеңер. Пистолет бар, гаражда десин ол. Тарткыла камерага наху, пистолеттерин наху. Көрбөй эле эмес, макин бар брат. Не болду сага? Мен пистолетти көтөрөм. Мен келгенде стол такадым. Эч ким такпайт. Мен көрдүм, столун көтөрүп жүрдүң го брат мерден. Тийбегиле. Сен кимсиң? Бүттүбү? Разы болдуңбу? Кет деми. Кет. Апа, мен эчтекеден жокмун, апа. Давай, кет. Мен эчтеке жок, апа. Эчтеке жок. Жок, мен келдим, биринчи келсем, мага стол такадым. Үчөтүңчү. Кана үчөтүң. Качылаш керек. Кетип калсын. Кетпегиле балдар. На стол мен. Эмне ачыксың? Таш менен жап, таш менен. Таш менен. Зеке, таш менен. Зеке чалбайсың. Чалла. Келдик, мына отуруламда турдук. Зеке чалбайсың. Зеке чалбай.
102'ye çaldı kızılı. Тибей. Стас полный. Бул тасмада чындап эле формасы жок кишинин ок атканы чагылдырылган. Албетте жана аны ага болгон кысым болуп жатканда чыгарылганы да көрүнүп турат. Азыр белгилүү болгондой, бул ок аткан киши ошол аймакта иш аткарып жүргөн тилкелик нускоочулардын бири экен. Алар да өз кезегинде кесиптештерине окуя туурасында маалымат берип, ордуна Улан-Кечи районунда иш алып барып жүргөн тилкелик нускоочулардын бири да жардамга жетип келет. Бирок бул кызматкер да формасын кийип турса да, чогулган элдин ысык колуна туш болот. Мне позвонил участковый НУР, невнятно попросил о помощи, чтобы я подъехал в жилмассив Кокджар на улицу Шокуна. Вот, по моему приезду ситуация уже была нестабильной. Получается, оказывали сопротивление. Мне даже не дали подойти к толпе. Меня сразу оттянули. Вы в форме были? Я был при форме. Я устно предупредил всех. Начали рвать погоны, вот можете зафиксировать этот факт. Бить, дергать туда-сюда, таскать. Потом прижали к машине, начали вытаскивать удостоверение, в карманах лазить. Вот. Ну, что? После чего гражданское лицо какое-то вот, меня как бы оттащило от толпы и попросил уйти, чтобы не было конфликтов. А сколько там примерно людей было? По моему приезду человек 15-20 было. В течение 10 минут их стало около 50-70. Окуя болгон жерде такси кызматынын кызматкеринин жанында отурган жана тилкелик нускоочунун айтымында мурда соттолуп, аларда да каттоодо турган баланын энеси да жүргөн экен. Мен уктап атканда балам болсо чыкырды. Апа, милициялар келип алып, бизди могу жактан чөнтөгүбүздүн баарын аңтарып, бизди чаап атат деди. Анан мен барсам, 2 милиция бар экен. Бирөө болсо мен тааныйм, биздин участковый Руслан экен. Анан мен фамилиясын билбейм. Руслан ошол экен. Айттым, ай Руслан, сен мени тааныйсың, эмне болуп атат десем эле, экинчиси болсо монтуп алып эле, экинчи баланы монтуп атыптыр. Анан ошенткенде айттым, силерди мен, например, формачан келбептирсиңер, корочкаңарды көргөзүп атасыңар, мен закон менен аны мындай кылып жазабайт. Давайте формаңар менен келгенден кийин ошондон монтип кармасаңар болот десек, биз болсо азыр патрульда жүрүп атабыз деп ошентти. Анан улам ошентип айттым да, силер оказывается тиги эме формачан келбей, корочкаңарды көргөзсөңөр, это не по закону. Давай, анда мояк жактан балдарымды кой берген, мен үйгө киргизсем десем болбой. Аны улам машинеге кичинеден. Ан мен жана айтып Русланга, давай по закону кылгын. Мен да законду билем дегенде ошондо кичине мындай коркуп кетти. Ок аткандарды уктуңуз беле? Ок атканды, конечно, мен балдардын баары уже жыйылып калгандан кийин алар монда уже сабагысы келип атат да, милиция беспредел кылып атат деп. Мен айтып атам, балдар, өзү эме мынтыгын болсо монтип кармап алгандан мен айттым, мирное время эмне үчүн ушинтип сен мынтыгыңды балдарга мондай көтөрүп атасың? Анда мына мен деп монтип, мен тостум өзүмдү. Мен анда аткан, мирное время эч ким тийген жок сага деп монтип балдарды коргоп атам, тийбегиле деп. Ошентсем тиги болсо анан кийин, өзүнө жол аткысы келген жокпу, же коркуткусу келдиби? Ошондо воздухка атты. Гилзаны балдар азыр кармашты мына. Гилзаны тапты. Ошондо номерлерден тарсылдады. Где-то 6 жолу болуш керек. Улам тарсылдатып атты. Ушундай атты. Албетте ок атылгандан кийин жана Көкжар конушунун көчөлөрү элге толгонун көргөн күбөлөр анан 102 кызматына маалымдашат. Ордуна ошол эле замат кайгылуу милициясынын экипажы жетип келет. Куралчан кишини тегерете курчап турган элди көрүшүп, алар баарын тынчтоо аракетин көрүшөт. Ал эми аларды көргөн куралчан тилкелик нускоочу айтымында куралын аларга тапшырып берет. Бирок анын куралынын жоктугун көргөн такси кызматкерлери анан аны тартип сакчылардын курчоосунан суруп чыгып кол салууга да үлгүрүшөт.
Окуя болгон жерге биздин чыгармачылык топ биринчилерден болуп келген жана биз келгенде кайгылуу милициясынын кызматкерлери такси кызматкерлеринин ур токмогуна кабылган тилкелик нускоочуну курчап турушкан экен. Koyuyor bugün taksileri 7 жолу ok attı короче. 7 жол. Pistolet canına bir de al koydu. Чогулган такси кызматкерлери тилкелик нускоочу ок атканына далил катары анын гильзаларында жыйнап алышыптыр. Алардын бирин жерден терип алгандардын бири биздин чыгармачылык топко көрсөтүп берди. Ал эми эл алаксып калганын көрүп, кайгылуучулар ур токмокко алган тартип сакчыны таксисттердин курчоосунан чыгарып кетүү аракетин көрүштү. Kapot kogular. Tüzürük tettige. Ya at git at. Karma. Kamera tartmadı, cündüzünü Kamera tartıldı da ya, al geçti baldat. Hiç olur. Aldın. Baldat. Zakal, açmadan mı? Baldat, kendini aslan çıkıyor. Gider, koy, geçsin. Geçsin, tartıldı, kamera tartıldı. Beti tartıldı. Tartıldı beti. Oo, var tartıldı, getirsin. Oo, getirsin. Alır, bir maçta oturgan tartılmayın. Бул жактан анан алгач тилкелик нускоочулар тарабынан текшерүүгө алынып жатып, ыз ичүү чыккан такси кызматкер жүргүнчүсү менен кошо тилкелик нускоочулардын өздөрү да жакынкы Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Ичкери кирген соң гана эки тарап салыштырмалуу тынч сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, тергөөчүнүн алдында сурак бере башташты. Челеске урду, почка капотко такканы, саатында жугуп кетти байке. Анан могу саат жугуп кеткени элестесиз мен.
рацион басып кыйкып атам. Колума рацион алып атып да, телефонга бастым, анан кайра жуп телефон колума алып атам, кайра бастым. Анан жигиттер келди менден. Жигиттер келгенде бу байке болсун, дос балам жуп аткан. Бул болсо мени сабап атат бер жактан байке. Уже беспредел болуп атпайбы? Кайсы бетиңе чаптын? Мына мээрге чапты байке, тартып деле келем, өкпөттен Кудай урсун мына байке. Үстүнө Кудай турат го байке. Зачем мен алдап? Ушунча органда иштеселерин сабап берсе болот. Сени эч ким чапкан жок. Байке, муш жөнүндө сабап. Текшерип койгон дедикпи? Мына байке, монда туруп капотко Машинадан түшүп койгон текшерип кой дедикпи? Текшергенде А сен өзүң тревожныйды басып койгонсуң. мен байке мен сиңе айтып, орденс барбы? Кана. Андан кийин таксилер келгенден жумалап кеттиңер, туурабы? Жумалаганда байке, Биз жөн эле турганбыз жөнүндө текшерип. сабадыңар, жөнүндө. Эч ким сени сабаган жок. Сабаса байке, тиген бир жоксуз, жериң а? канабайт беле, кана. Сабаганыңар. Байке, сабагансыз тура эмес. Тиген жокмун. Булар ичине мынтип сөз талашкыча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын сыртында чогулган кесиптешине болушуп келген такси кызматкерлери тартип сакчылары менен араздашып жатышты. Прокурор менен эсемин чакыргыла ошолорго ишенебиз. Ал силер кой бересиңер дагы. Hazır koy turaya cümlete. Sen böyle bitirmişsin. Kamera kaldı. Şu uçuş boyunca. Şu yerde zaten bombalı. Emne sebepten tüm mallar işliyor. Албетте анан бул элди тынчытуу аракетинде жана окуянын негизги катышуучуларынан түшүнүк алууга ошондой эле алардын ичип ичпегендигинде текшерүүгө алуу үчүн такси кызматкерлеринин арасынан өкүлдөрүн күбө катары шайлап калтырып, калгандарын таркатууну сунушташты. Силер калбайсыңар, арчашпайсың, калганын кетирбейсиңерби? Ысычуу болуп, эчтегилер. Кетпейт байке. Алар кетпейт, наркология чок апарсын. Прокуратура алып барабыз, полный эметебиз. Прокуратура иштебейт дем азыр. Эртең кечен бүт кетпейт жолго байке менден азыр. Жок, кетиргиле анда. Күндүгө нападение болуп атса байке, күндүгө. Мындай кылабыз, если вот законду булар нарушать этсе, силер арыз жазасыңар. Арыздын негизинде алабыз. Макул 5-6 кишини кошуп бергиле. Могу 7 киши менен чогуу освидетельство калып бармак болот. Буга Жорго таксисинин атынан келген өзүн юрист деп тааныштырган киши макул болуп, көчөгө чыгып элге айтып көрдү. Албетте бул сунушу айрымдарына жакса, калгандарына жакпай, таң аткыча турабыз деп жатышты. 6 киши, 7 киши адвокаттын баары дейт, мет демеден өтөлүк дейт. Прокуратурага эртең менен өтөт дейт. Yok bugün barabız, bugün barabız. Ошо азыр барабыз дейт. Bugün barabız. Ушундай моментте дежурныйлар бар. Ана чыгып атпайсың. Ошол СБ экен, ал азыр чечем дейт. Ошонун эмесин күтөлүү. Тигилер секирип атат кайта, по-любому. Секирип атышат алар. Урду деп. Секрет да, бля. О, урган жок менде. Өзүм ясна секрет. Ошол жол. Моякта болуп турайлы. Ким көргөн эмес, акырындан чыга берсеңер болот. Окуя болгон жерге биринчилерден болуп барган кайгылуу милициясынын экипажынын бир өкүлү да жабыркаган. Айтымында алардын иш алып баруусуна тоскоолдук жаралып, таш бараңга алышканда караңгыда башынан жарат алган. Андыктан жабыркагандардын баарына биринчи жардам көрсөтүү үчүн ордуна акалатчандар чакыртылган. Жабыркагандар биринчи жардамын алышып, жана эки тараптын ордунан түшүнүк каттарын жазышкан соң, баарын тең текшерүү үчүн наркологияга жеткиришти. Айтсак, көчөдө чогулган эл дагы акыры өкүлдөрүн шайлап, калгандары кетишкен экен. Андыктан мындан кийинки иш чаралар тынч эле өтүп жатты. Спирт ичимдигин аныктоо үчүн уюштурулган алгачкы текшерүүдө эки тараптын тең өкүлдөрү соо болуп чыгышты. Андан кийин аларды алыстан келген жытка текшерүү башталып, такси кызматкери акалатчандарда шек жаратып, түшүнбөстүк болбосун үчүн күбөлөөгө да көрсөтүп берди. Такси командую. Кто-нибудь подойдите, кто-нибудь. Сюда подойдите. Запах растворителя, слышите? Еще раз. Короче, ну как это? Еще раз. Запах растворителя, слышите? Да. Да, пожалуйста. Запах растворителя, слышите? Как будто от клея. Мындан соң баарын тең баңгизаттарга текшерүү чечими кабыл алынды. Баары тең макулдугун беришип, четинен текшерүүдөн өтө башташты. Алгачкылардан болуп эле такси кызматкери жүргүнчүсү менен өтүп, баңгизатка болгон текшерүүсү баарын чыгарып берди. Стакан возьми чуть-чуть, наклони. Подходи сюда ближе, смотри. Сколько полосок? Одна. Есть.
Положительно. Положительно? Положительно? Да. Чего? Две палочка чётко. Вот 2 палочки это положительно. А чашечка. 2 должно быть. Эко. Я же сказала, официально вот запись идет. 2 полоски отрицательный результат, 1 положительный. 1 полоска? 1 полоска. Здесь тоже положительный. Вот сразу на двоих. Снимайте. Сколько полосок? Тоже положительно. Тоже положительный. Тоже это. Кийинкилери болуп, ошол эле текшерүүдөн окуяга катышкан тилкелик нускоочулар да өтүп, алардыкы таза чыкты. Буга ишенбеген такси кызматкери анан экинчи ирет өтүүнү талап кылып, анысынан да баңгизат аныкталды. Течеміз, по-моему. Эмеде. Муну кужум, муну кумо өткөттү бу канчанчы? 6 күн. Понедельник күнү эме тапшырган. Снимайте, пожалуйста, повторно. Положительно. Канга чейин. Карабыз. Дважды положу. Анан эле көрүп атасыз. Первой полоски нету. Видишь, только вторая выходит. А у всех 2. Вот здесь должна быть вторая. Бул жактан анан катуу жараттарды алган тилкелик нускоочуну көчөдө күтүп турган тез жардам кызматкерлери ооруканага алып кетишти. Куда его увезли? Чуток такой больницы. Мындан кийин бардыгы тең кайрадан Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, сурак берүү иштери уланды. Баары тынчыган соң такси кызматкеринин унаасын текшерүүгө алалы деп, унаасын таба албай калышты. Айтсак, айдоочу да өзүнүн айдап жүргөн унаасынын номурун эстей алган жок. Айдап келели ма? Проблема жок. Айдап келе чакырбайсыз машина. Ошол ма телефону чотко калабайсызбы? Атайын неметкен жоксун да. Мынтип эки тараптуу түшүнбөстүктөр менен араздашууну териштиргиче таң атып да калды. Белгилүү болгондой, бул иш боюнча эки тарап тең арыздарын жазышып, окуя боюнча кылмыш иши козголуп, учурда окуянын башында турган такси кызматкери убактылуу камакка алынган. Жана ошондой эле массалык башаламандык уюштуруп, тартип сакчыны уур токмокко алгандарды издеп иликтөө иштери уланууда. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.